Баткен, Согди жана Фергана облустарынын башчылары кызматташуу боюнча келишимге кол коюшту. Бүгүн 19 декабрда Тажикстандын Гулистан шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин аймактык жетекчилери жолугушту. Бул жолугушууга президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согди облусунун төрагасы Раджаббой Ахмадзода жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров катышты. Жетекчилер 2024-жылдагы иштерди жыйынтыктап, өлкө башчыларынын жетекчилиги астында чек ара аймактарда тынчтыкты сактап, коопсуздук камсыздалганын белгилешти. Алардын айтымында Кыргыз, Тажик, Өзбек элдеринин ынтымагын бекемдөө жана облустардын кызматташтыгы үчүн жаңы шарттар түзүлдү. Абдикарим Алимбаев мамлекеттердин саясий жана эрки жана тынчтыкка умтулуу арасында кызматташтык мындан нары да кеңейе турганын белгиледи. Ошондой эле жетекчилер соода-саттык, экономикалык, маданий, гуманитардык, инвестициялык жана туризм тармактарында кызматташуу ниеттерин билдирип, 2025 жылга жол карталарына кол коюшту.